жатсаңар деген жакшы ниеттебиз, бирок сөз берип кете алам. Оюн сөзсүз түрдө эң жогорку деңгээлде өзүнүн конструктивдүү өрөкү үчүн биринчи өкмөт башчысын сөзгө чакырабыз. Сизге берилген 6 минут, биринчи жана акыркы минуталарыңыз. Жол рахмат, саламатсыздар, мактабый парламентарий, доктор, катнашчылар жана мен компания Артжан Факылбек, Манас университетинде 4-курста окуучумун. Бизге берилген тема бул палата техникалык прогрессти токтотот. Өкмөт үчүн бир аз оорураак тема экен. Көрөбүз. Техникалык прогресс деген бул эмне? Бул илим менен, кыскача айтканда, илим менен техниканын айкалышып, бир алдыга карай эволюциялык кыймыл жасашта. Бул бүгүнкү 18-жылынан баштап өзүнчө келген техника, технология өзүнчө келген, илим өзүнчө келген, бирок эко кошулуп эми илимий техникалык прогрессти жаратып жаткан кез. Аны баабыз билебиз, ушул аппаратура, бүктөлө медицина, пылесос болобу, убакытта революциялык жаңы болгон, аялдар үчүн стиральный машина, идиш жуугуч эволюциялык вау деген сон техникалык прогресс болгон да. Эми биз бүгүнкү күндө өкмөт тарап ушул техникалык прогрессти эмне үчүн токтотушубуз керек? Эмне үчүн билем аялдар дагы мындан да жеңил жашоо болбошу керек? Эмне үчүн эркектер билем бир жер орсо аны колун жасап бербеш керек? Жана башка ушул бардыгын биз далилдеп бергенге аракет кылабыз. Биринчи, буга чейинки басып өткөн илимий техникалык прогресстин жыйынтыгындагы адамдардын бактылуулуктун индикатору катары карап көрөлү. Биз бүгүнкү күндө бактылуубуз деп айта алабызбы же айта албайбызбы деген суроого жооп берсек, жок, биз бүгүнкү күндө бактылуубуз деп айта албайбыз. Биз бүгүнкү күндө жалган бактылуулукта жашап жатабыз. Биз каалаган эмес, бул башка бирөөлөр каалаган бактылуулукта менин жашоом, менин өмүрүм деп жашап жатабыз. Демек, биз бүгүнкү күндө мисалы эртең менен тургандан баштап кечки жатканга чейин социалдык тармактарда отурабыз. Интернетте эмне тренд болуп атат, ошону кийинебиз. Эмне сөз болуп атат, ошону сүйлөйбүз. Макале болуп атса, макалени сүйлөйбүз. Ой, чай келтирдиң болуп атса, келтирдиңди сүйлөйбүз. Бизде өзүбүздө мындай аң сезимде өзүбүздө жаралган, өзүбүз каалагандай өткөрүү бизде мүмкүн эмес. Анткени тренд эмне тренд болуп атса, эмне мода болуп атса, бизге медиа бардыгы бизге эмнени айтып атса, биз ошол нерсени эңсеп, ошол нерсени кыялдан ошо менен жашап атабыз. Демек, бүгүнкү күндө илимий технологиялык прогресстин жыйынтыгындагы негизги максат эмне эле? Адамдардын бактылуу болгон, аларга машинага отургузуп, кийимин бирөө жууп берип, ütүн бирөө жууп берип, үйдү бирөө пылесостоп, алар көбүрөөк убакыт бошолуп, өздөрүн бактылуу сезиш керек болот. Бирок бүгүнкү күндө бизде адамдар депрессия болгону, психологдорго жазылган адамдардын санын карасак, суицидтерди карасак, биз бүгүнкү күндө бактылуубуз деп айта албайбыз. То есть бүгүнкү күндө технологиялык прогресс бизге убада кылган бактылуулукту бизге бүгүнкү күндө камсыздап берген жок. Ошондуктан мындан ары технологиялык прогрессти улантуу бизде маанисиз. Анткени биз үчүн эң негизги максат адамдардын бактылуулугу. Экинчи нерсе, биз күткөн жыйынтыкка эч качан жетпейбиз. Буга чейин деле адамдар прогноз күткөн 2015-жылы биз учкан машиналар менен жүрөбүз, түгөнбөгөн электр энергиясы болот, экологияга такыр зыяны жок болгон нерселер болот деп конкретно мисалдарды айтып кетсек, телефондун аппараттын батарейкасын карасак, бүгүнкү күндө көптөгөн модельдер бар. Бул телефонуңузду алсаңыз, мисалы 1 ай, 2 айга чейин батарейкаңыз кармап жүрө берет. Бирок бүгүнкү күндө ал нерсени ишке ашырышпай, ошол эле мисалы Mercedes, башка компаниялар бир жасаган машинасы 20 жылга чейин жетип атса, бүгүнкү күндө аларды батыраак запчасти жок калгандай кылып, бүгүнкү күндө
чыгарып атышат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө бул жөнөкөй теория, капиталисттик системада дайыма иерархияда эң үстүндө азчылык башкарып турат. Алардын эң негизги максаты бул пайда табуу. Бүгүнкү күндө адамдарды бактылуу же адамдарды башка бир нерсе кылуу бүгүнкү күндө максат эмес. Алардын эң негизги максаты бул пайда табуу. Бат төгөнө турган, бат чарчай турган техниканы иштеп чыгып, батыраак адамдар колдонуп, кайра эле сатып алууга умтулуш керек. Бул жактан көп проблема чыгат. Биринчи эле проблема адамдарга пропаганда менен сен эмнени каалашың керек. Бүгүнкү күндө iPhone'ду сен алсаң, эртеңки күндө башка iPhone'ду алышың керек деген нерсени сен мээңерге пихать этип коюп атат да. Бул биринчи нерсе. Экинчи жагынан адамдарга пропаганда кылып атат. Сен Mercedes айдап алсаң, жакшы элит хаустан үй албасаң, же болбосо билем жакшы районда жашап алсаң, сен Ütosың да, сен ешкімсің, сен оқсың да одан. Бирок бүгүнкү күндө биз айтабыз, бүгүнкү күндө айылда жашап деле сен эгерде өзүңдү жакшы психологиялык жактан өнүктүрсөң, духовный жактан өнүктүрсөң, сен бактылуу болуп, намаз окуп, мечитке барып, айылда деле даватка чыгып жыргап жүрө берсең болот. Бүгүнкү күндө бул нерсе далилденген. Бирок капиталисттик система болгондуктан бүт дүйнө жүзүндө жадаганда, кинодо, музыкада, клиптерде, кичинекей балдардын китебинде принц анан кедей деп бүт жерде адамдарда ушул нерсени адамдар мээсине байлап атат. Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө соода сатык эмнеге байланыштуу? Техникалык прогресске байланыштуу болгондуктан. Эми катпесе муктаждык. Биз бүгүнкү күндө мындай суроо жаралат да, техникалык прогресс токтотуп койсок эмне болот дейт да. Эмне болот? Өнүкпөй калабыз, ушул жерден калып калабыз. Буга чейин техникалык прогресстин бардыгы ар бир прогресс өзүнүн артынан экологиялык бир жертваны алып келген, курмандыкты алып келген. Дайыма бир экосистемага зыян алып келген. Мисалы эле ошол эле өндүрүштүү помидорду көбөйтүш үчүн селитра чачкандыктан мүмкүндө помидор бир башка проблеманы, бир адамдын оорусунда бир проблеманы жараткан. Бул алгоритм ар түрдүү кайталана берет. Эми биз мүмкүндө ушул нерсени токтотуп койсок, бизде эмне муктаждык жаралат? Биз бар нерсе менен бактылуу болгонго бизде чоң муктаждык жаралат. Бизде бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзү пропагандалайт. Колуңдагы бар нерсе менен бактылуу бол. Бүгүнкү күндө бар машинаң менен бактылуу бол. Айылда жашасаң да ошо менен сен бактылуу бол деп бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү бүт система эмнеге багытталат? Бүгүнкү күндө духовный жактан, психологиялык жактан сени бактылуу болууга умтулат. Бүгүнкү күндө пропаганда, медиа менен көп нерсени өзгөртсө болот. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткен реклама биз кирип туруп народ менен эмне үчүн тайтты алабыз? Анткени тайт бизге рекламалап, сен кантип барып тандашың керек бүт көргөзүп койгон. Бирок бүгүнкү күндө бул нерсенин баары токтосо, 30 секундда токтосо, бизге адамдарга эмне кылат? Сен үйүңө киргенде кантип бактылуу болосуң? Үй аялына кантип сүйлөйсүң? Күйөөңө кантип сүйлөйсүң? Тамак жегенде кантип рахмат айтасың? Ошонун баарын үйрөтөт. Демек бул дагы муктаждыктын кесепетинен келип чыга турган бир жакшы нерсе деп ойлойм. Бүгүнкү тема бул палата техникалык прогрессти токтотот деген темада талкуу жүргүзүп атабыз. Бул нерсени такталышыбыз керек да, оюндун башында Акылбайке техникалык прогресске жакшы билдирме берип өттү. Туура биз кошулабыз. Техникалык прогрессти токтотот деген нерсеге басым жасашыбыз керек. Артка кайтарат. Бүгүнкү күндө токтогондо баары ушул боюнча калат. Бүгүнкү күндөгү машиналар ушундай калат. Бүгүнкү күндө жана чыгырыйж ушул боюнча калат. Бүгүнкү күндө чыгып аткан жанагы смогдор, бүтүндөр бүт баары ушул боюнча калат да. Ушунун негизинде мындай алып караганда бүгүнкү күндө Акылбайкелер ошол нерсенен бизге бактылуулукту алып көрсөтүп берип атат. Эң биринчи Акылбайке эмнени айтып өттү? Бүгүнкү күндө биз ошол менен бактылуу болуп атабыз деп айтып атат да. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз каалагандай жашай албай жатабыз дейт. Себеби бизди медиа башкарып атат, реклама башкарып атат, жана башка башкарып атат деп атат да. Эми карап көрсөк, урматтуу достор, бүгүнкү күндө заман бул эволюция деп өзү башында айтып өттү. Адам туулгандан баштап, жаралгандан баштап дүйнө негизи ушундай өсүп барып жок боло турган нерсе да. Муну эч ким талаша албайт, эч ким тартыша албайт. А бизге заман бүгүнкү күндө эмнени шарттап, талаптап берип аткан болсо, биз ошол нерсеге ыраазы болушубуз керек. Эми карап көргүлө, бүгүнкү күндөгү медиага, бүгүнкү күндөгү бизге берип аткан пропагандага эл бүгүнкү күндө ыраазыбы? Эл бүгүнкү күндө ошого нааразы болуп же бактысыз болуп атабы? Жок, андай эмес, урматтуу достор. Бүгүнкү күндө адам баласы үчүн мындай жашоодо ар ким ар кандай өзүнүн угу менен жашап атат, ар ким өзүнүн күрөшүн жүргүзүп атат. А бүгүнкү күндө бул күрөштү жүргүзүүдө медиа же болбосо башка нерсе эч кандай тоскоолдук кылбайды, урматтуу достор. Кийинкиси, эми карап көрөлүк, зыяндуулук деп атат да, Mercedes айтты, телефонду айтты, iPhone'ду айтты, булар Mercedesти чыгарып,
кайрадан кийинки поколениясын чыгарганда батыраак бузулуп турганын чыгарып атат деп атат да. Жок, андай эмес, урматтуу достор. Бул прогресс, техникалык прогресс. Бүгүнкү күндө iPhone 4 чыктыбы, ал 128 гигабайт болсо, эртең iPhone 5 чыкканда ал 180 гигабайт болот. Демек, бул прогресс өнүгүп атат. Биз ан сезимибизге жараша, убакытка жараша өзүбүзгө мындай белгилүү болгон техникага ээ болуп атабыз. Бирок ошол нерсенин зыян экендигин, ошол нерсенин кемчиликтерин байкагандан кийин техникалык прогресстин натыйжасында биз пайдалуураак көбүрөөк нерсени жаратканга бизде мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Акыл байкен бул жерде жана зыяндуулук деп айтканы таптакыр туура эмес нерсе деп айтабыз. Экинчиси, кийинкиси бул ошо адам булардын негизги максатын эмне болуп атат? Адам духовный жактан бактылуу боло албай жатат деп атат да. Духовный жактан бактылуу качан болот? Бул биздин линия менен келгенде духовный жактан бактылуу болот. Эми карап көрөлү. Биз эмне деп чыгабыз? Калыбына келтирүү деген нерсе бар. Дүйнө жүзүндө тынчтык, жакшылык өкүм сүрсө, адамдын жан дүйнөсү тынч болот, жана биз бактылуу боло алабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул жагдайды калтырып кете турган болсок, бүгүнкү смогту, бүгүнкү бузулган машинени, бүгүнкү зыяндуу читиричини калтырып кое турган болсок, биз эч качан бактылуу боло албайбыз. Себеби дүйнөнү бул биз ойлогондон да эрте жок кылып салат. Биз бүгүнкү күндө техниканын өнүккөнүнө байланыштуу смогту алганга аракет кылып атабыз, жер титирөөнүн алдын алганга аракет кылып атабыз. Ошол эле бузук машинелердин оңдоп кайрадан иштеткенге аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө техниканы токтотуп койсок, бузук машина жана бузук болуп, чек болуп, абаны булгап жүрө берет. Мындай нерсе. Көрдүңөрбү? Эми карап көрө турган болсок, бул жерде техникалык прогресс, акыл байка айткандай, адамдын зыянына эмес, бүгүнкү күндөн баштап адамдын пайдасына иштеп баштады. Адам баласы түшүндү, бүгүнкү күнгө чейин өсүп кеткен техниканын зыяндуу жактары эми болсо, ошонун алдын алууга аракет кылып иштеп жатышат деген нерсени айтабыз. Кийинкиси бул компенсация деген нерсе бар. Компенсация бул адам баласы кайын умтулуп турат. Адам баласы бир нерсени тапканга аракет кылат. Биз адам баласынын ошол аракетин чектеп койгондон кийин биз аларга духовный жактан эч кандай бактылык бере албайбыз. Наоборот, адам ошол жерде бактысыз болот. Мен утулмай калдым, мен чектеп койдум, мен мүмкүнчүлүктөрүмдү чектеп койдум, ошол жерде адам бактысыз болот. Биз аларга кантип компенсация төлөп беребиз? Биз аларды кантип алдай алабыз? Биз аларга кантип багып бере алабыз? Биз аларды кантип бактылуу кыла алабыз? Кийинкиси, бүгүнкү күндө мисалы табият кырсыктары, оорулар деп коелу да. Оорулар пайда болуп атат. Заманга жараша бул табияттын ар кандай кырсыктарына жараша бүгүнкү күндө мисалы коронавирус пайда болду. Мисалы Испанияда азыр вулкан атып атат. Ал эми жакында Эльбрус атып атат. Булардын бүт баары табият кырсыктары адамга зыян алып келип атат. Ал эми бүгүнкү күндө абалыбыз менен биз эч качан бул нерсени алдын ала албайбыз. Көрүп атабыз, мына коронавирусту 3 жыл, 2 жылдан бери жеңе албай атат. Себеби техника жок. Бирок вакыт өткөн сайын мисалы биринчи чыкканда элдин баары тупой болуп отуруп калды. Кантип жеңебиз, каяктан вакцина табабыз, эмне кылабыз депчи. Эми болсо 2 жыл өттү, азыр вакциналар чыгып баштады. Мунун баары техникалык өнүгүүнүн прогресстин натыйжасында келип чыгып атат. Биз коронавирустан баарыбыз кырылып өлүп калабыз, урматтуу достор. Ошол себептен табияттын кырсыктарына же болбосо замандын учурдун талабына жараша техникалык прогресс токтотуу бул караңгылык, бул түндүк деп эсептейм. Жашоо үчүн адам күрөшүш керек. Жашоо бул параллель нерседен гана турат. Урматтуу достор, карап көргүлө. Табият кырсыктарына жараша же болбосо табиятта болуп жаткан окуяларга жараша адам параллель жүрүш керек. Параллель жүрө албаса, адам өзү ойлогондон эртерээк жок болуп кетет. Мисалы, баарыбыз билебиз да, дүйнө бир күн жок болот. Баарыбыз бир күн өлөбүз. Азыр адам баласы 7 миллиардтык, адамдын саны 11 миллиардка жеткенде ресурстар калбай калат, дүйнө жок болуп кетет, жер күн таралбайт деген нерсе бар. Бул бүгүнкү күндүн өз канына анализ жасап туруп, адам баласы 11 миллиардка жеткенде дүйнө жүзү жок болот деп атат. Чоң рахмат. Эми карап көрөлүк. Эгер биз бүгүнкү күндө ушул техникалык прогрессти токтотуп кое турган болсок, урматтуу достор, биз ошол 11 миллиардка жетпей эле 9 миллиард болгондо эле жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Себеби бул жашоо параллель. Жашоодо болуп жаткан кырсыктар, жашоодон чыгып жаткан оорулар, инфекциялар, вируслар, булардын бүт баарын алдын алуу үчүн бизге техника керек. Техникалык өнүгүүнү токтотпошубуз керек. Биз токтотуп койгондо
Биз өзүбүз койгон чекке жете албай эле ага чейин эле өлүп калабыз. Мен 70 жашка 90га чыгып өлөм десем, мен 70 жашта өлүп калышым мүмкүн да. Мен ошондо бул жерде жана Акылбайка айткандай, мен бул жерден мындай жан дүйнөнүн бактылуулук бир сезе албайт да, же бактылуу боло албайм. Жан дүйнө качан гана бактылуу болот, качан гана коомдо тынччылык болсо, 30 секунд. Качан гана бизде бир мындай страховкабыз болсо, ошондо гана тынч болот. Мен мисалы эмне үчүн азыр мен өзүмдү бактылуу сезип атам, эмне үчүн мындай көңүлүм жайдары себеби мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө коронавируска каршы мен сонун дагы ойлоп атам, кутулабыз ойлоп атам. Эми ошол үмүт жоголот. Мен болду, мен дары табылбайт деп мен өзүмдү ойлонуп атып эле өзүмдү өзүм жеп ооруп эле өзүмдүн өзүмө өлүп калам. Оппозицияны төгүндө президентиясын калыбына келтирүү үчүн өкмөт мүчөсү сыртка чакырылат. Сизге берилген убакыт 7 минут. Проблема ушул бойдон калып калат, факат биз эгерде техниканы токтотуп салсак, проблема калып калат, анан эгерде силер токтотсоңор, бул проблеманы биз кантип чечебиз деп атат да. Эгерде мен техниканы өнүктүрбөсөм, сен кантип чечесиң проблеманы деп атат. Эми карап турсаңыз, биз айтып атабыз, ар бир жаралган техника өзү менен кошо жаңы бир проблеманы алып келет деп атабыз. Эгерде бүгүн мисалы үчүн мен мындай эле нерсени айталар, бүгүн картошканы бизге айтып атат да, келиңер бүгүн картошканы өнүктүргүлө, силер бул дары менен өнүктүрбөй, 100 жылдан кийин Аскарбайка айткандай, адамдар ачка калат, жерде тамак калбай калат. Эгерде сен картошка сектора өссөң, ал 2 эсе чоң болуп өсөт дагы, ал деген 2 адамды, билбейм, 2 адамды тургуза турган болуп чоңойот деп атат да. Бирок натыйжада эмне болуп атат? Ошол селитранын айынан дагы бир оору чыгып атат дагы. Бул жаңы бир технологияга алып келет деген. Аскарбайка айтып аткан, мисалы үчүн, сенин бүгүнкү көбөйлөрүңөр мен чыгарган технология чечип берет деген эч кандай мааниге ээ болбой калып атат. Сен технология менен селитранын проблемасын чечкенден аркасынан жаңы бир проблема келип чыгып атат деген нерсени айтып. Аскарбайка айтып атат да, бүгүнкү күндө мен 180 гигабайт ошондой iPhone өнүктүрүп, кийин мен деген 200 гигабайттык iPhone өнүктүрүп чыгып атам мен да. Бүгүнкү күндө адамдар ошол нерсени эмнеге колдонуп атат деген нерсе суроо болуп атат. Мен ошол 180 деген мен бүгүн кандайдыр бир өзүм билимим үчүн колдонуп атамбы, же болбосо Нурлан iPhone алганын көрүш үчүн колдонуп атамбы, же болбосо кимдир бирөө жактан билбейм эмне уруштуруп атат, мындай гиф уруштурганын көрүш үчүн колдонуп атамбы да, ошол гигабайттарды, мегабайттардычы. Бүгүнкү күндө ошол нерсе проблема болуп атат. Бүгүн биз айтып атабыз, биз өзүбүздүн жашообуз менен эмес, өзүбүз турган бактылуулук менен эмес, Аскарбайка бизге куруп берген бактылуулук менен жашап атабыз деп атабыз. Биз айтып атабыз, келгиле адамдарды өзү курган бактылуулук менен, өзү көрүп аткан бактылуулук менен, өзү жашап аткан жашоодогу бактылуулук менен жашаганга үйрөтөлү деп атабыз. Ошондо айтып атабыз, бүгүнкү күндө аба кир болсо, же болбосо бүгүнкү күндө бизде машина менен жүрүп атсак, биз жаңы машина өндүргөн токтотуп койсок, значит мындан чыккан түтүн зыян экен, бизге демек машина эмес, токой керек экен деген нерсени түшүнөт дагы. Бүгүн ал деген машинадан баш тартып, мүмкүн болушунча пайдалуураак жакка жүрө баштайт деген нерсени айтып атабыз. Токой ал деген машина экинчи нерсе, анан Аскарбайка айтып атат да, бүгүнкү күндө адамдар деген мындай нерсе дейт да, түшүнүп атат адамдар, бүгүн экология кир болгону түшүнүп атат, баарын түшүнүп жетти. Демек биз пайдалууга ишти баштайбыз бүгүндөн деп атат да. Бул канча жылдан бери келип аткан нерсе, бул адам өзүн өзү алдап атат деген нерсени айтып атабыз да. Эгерде ошол нерсени түшүнсө, бүгүн мен барып туруп, Народныйдан барып содаңызга рахмат деген пакетти албайт болчумун, бүгүн өзүм пакети менен барып салып берет деген болчумун. Эгерде түшүнгөн болсо, демек бүгүнкү күндө адам түшүнбөй эле, демек бул проблемалар бүгүн мындан кийинде де Аскарбайка өнүктүрүп аткан технология адамдардын пайдасына эмес, бизнестин пайдасына иштей берет деген нерсени айтып биз айтып аткан нерсе, биз айтып атабыз да, бүгүн капиталисттик доор деп атабыз. Эч качан мен өзүм чыгарып аткан камераларды, же болбосо өзүм чыгарып аткан машинаны сатыш үчүн мен мындай бензин чыгарган адам катары, мисалы үчүн мен суу менен жүрө турган машинанын чыгышын каалабайм бүгүнкү күндө. Себеби менин бизнесим токтоп калат деп атабыз. Бүгүн
мындай технология өзүнүн максатынан тайды деп атабыз. Ал биринчи чыкканда адамдардын бактылуулугу үчүн чыккан болсо, бүгүнкү күндө өзүнүн бактылуулугу үчүн, өзүнүн пайдасы үчүн чыгып атат. Адамдар мындай азчылыктын пайдасы көпчүлүктүн пайдасынан жогору туруп атат деп атабыз. Именно биз ошол нерсени адамдарга түшүндүрүп, кичинекей нерсеге бактылуу болгонго, же болбосо ошол эле iPhone менен эмес, мисалы үчүн бирөөлөрдүн жашоосуна кызыкканга караганда, сен өзүңдүн жашоо менен алек болгон сен үчүн көбүрөөк пайдалуу экен. Ошол нерсени түшүнгөндө сен көбүрөөк бактылуу болосуң деген нерсени үйрөнүп, адам мүмкүн iPhone 12 эмес, жөнөкөй эле билбейм, ошол эле пайдасы азыраак болгон 11 көтөрүп калат деген нерсени айтып атабыз да. Анан коронавирус бүгүнкү күндө мындай эгерде биз технология болбосо коронавирустун алдын ала албайбыз деген нерсени айтып атат да. Коронавирус деле бүгүнкү күндө ушул экологиялык же болбосо коронавирус эмес, толтура эле вирустар ушундай эле проблемалардан келип чыгып атат да. Демек биз токтосок, мүмкүн ушул эле технологиянын артынан дагы кандайдыр бир чоң проблема келип чыгышы мүмкүн деген нерсени айтып атат. Демек ошол эле нерсе, бир техника жаралып, артынан экинчи проблема сөзсүз жаралат деген нерсе да. Демек бүгүнкү күндө биздин максатыбыз эмне болуп атат? Бүгүнкү максат бизде адамга чыныгы өзүнүн бактылуулугун сездиртиш болуп атат да. Мисалы бүгүн мага биякта пропагандада Элиза сен iPhone алсаң, сен бактылуу болосуң. Мен Нурлан Асиптин iPhone көтөрүп жүргөнгө көрүп, мен алсам бактылуу болот экен да. А бирок менин жанымда жүрүп жанагы билбейм, мен наоборот аларды көргөндө бактылуу эмес. Мисалы үчүн эмне үчүн менде ал нерсе жок, эмне үчүн мен ала албай атам, же болбосо эмне үчүн менде ушундай машина жок, же болбосо эмне үчүн мен чоң үйлөрдө жашай албай атам деп, наоборот мен бактысыз болом дагы. Ошондо жанагы Аскарбай айтып, мен мындан кийин өнүкпөй калам, мен мындан кийин өлүп калам деген нерсе эмес. Именно биз токтотуп койсок, бүгүн мен значит өлүп калсам келди, мен колумда бар эле алманы жеп көрөйүн, же болбосо жүзүмдү жеп көрөйүн, может мага пайдалуураак нерсе болот деп. Ошол эле витаминдер бүгүнкү күндө биз жеп аткан эле нерселердин алынганын билгенде, адам ошол огородунда болгон бакыттын дамын тарта алат деген нерсени айтып атат. Максат өз болуш. Анан биз айтып атабыз да, бүгүнкү күндө муктаждыкты ким жарат? Аскарбай айтып атат, бүгүн бизде муктаждык бар деп атат да. Бизде проблемалар келип атат, ошол нерсени чечиш үчүн бизге муктаж болуп атат, адамдар технологияга муктаж болуп атат. Муктаждыкты ким жаратып атат? Муктаждыкты ошол технологияны жараткан адам жаратып атат да. Бүгүнкү күндө эгерде биз адамдарга 30 секунд алдын ала адамдарга айтсак, түшүндүрүп, мисалы үчүн, эгерде сен бүгүнкү күндө сага бензинге караганда суу менен жүрө турган машинага сен көбүрөөк муктажсың деген нерсени түшүндүрсөк, адам ошол нерсени кылмак. Бирок 15 жыл мурун, же болбосо кайсыдыр бир жыл мурун эле чыккан суу менен жүргөн, буу менен жүргөн машиналарды бүгүнкү күндө эмне үчүн бизге чыгарып бербей атат? Себеби бизде азыркы мындай нефть менен иштегендердин технологиялары бүгүн күндө ошолорду бизге манипуляция кылып, ошолорду бизге пропаганда, реклама кылып, бүгүн биз ошол нерселерге бизге силер ушуга муктажсыңар деген нерсени көрсөтүп атат. Демек, чоң рахмат. Эми урматтуу достор, бир нерсени түшүнүп алыңыз. Бүгүн биз кандай десек, бул тарап техника ушул убакка чейин өнүктү, мындай поэтапно өнүгүп келатат. Redmi 8 чыкты, iPhone 10 чыкты. Эми ушул менен токтотуп коюш керек деген линия менен өнүгүш керек да, тошто. Мындан кийин уже бизге кереги жок депчи. А булар эмне деп атат да бүгүнкү күндөчү? Мисалы, биз айтып атабыз да, көйгөй бизден зависит этпеген көйгөйлөр бар бүгүнкүндөчү. Коронавирус мисалы адамдан зависит эткен жок, же болбосо башка эртең чыга турган оорулардан бизден зависит этпейт, же болбосо цунами бизден зависит этпейт деп атабыз. Биз ошого мындай техниканы өнүктүрүп, ошо менен күрөшө турган бир методдорду ойлоп табышыбыз керек десек, булар айтып атат да, эртең мындай өзүнүн жаңы технологияны ойлоп тапсаңар, өзүнүн кийинки последствиялары калып калат депчи. А силер мисалы 200 жыл мурун ошол техниканын өнүгүшүн токтотолу десе биз макул болмокпуз да. Себеби дегенде ошол убакта жаратылышка анча чоң зыян керек, мындай анча чоң зыяны жок болуп турган болчу да. Эми булар болгон техниканын баарын чыгарып койду.
рахмат. Болгон техниканы баарын чыгарып койду, экологияны бузуп койду, билбейм, озонду тешип койду. Эми айтат да, келгиле ушу менен токтойлу. Бизден мунусы керек жок депчи. Сен бүгүнкү күндө адам бул убакка чейин проблеманы чыгарып келген, ошонун компенсациясын бериш керек деп атабыз. Компенсациясы эмне? Компенсациясы жаңы технология. Сен бүгүнкү күндө то, что адамдан зависит этпеген нерселер бар, и ошону адам то, что жаңы технология менен компенсация алыш керек деп атат. Немен айтат да? Мисалы, жаңы ооруларды алып чыгып, мисалы, дагы жакшы нерселерди, жаман нерселерди ойлоп табышы мүмкүн деп. Биз айтып атабыз, урматтуу достор, адам бүгүнкү күндө мындай неме да? Адам бүгүнкү күндө акылдуу болуп калды деп атабыз да. Мисалы, мындай түшүндүрүп берейинчи. Адамдын натурасы деген бар. И бүгүнкү күндө өкмөттүн эң чоң катасы адамдын натурасына каршы чыгып аткандыгы болуп атат. Эмне себептен? Себеби дегенде адам умтулган жандык. Эгерде биз умтулбаган жандык болгонубузда, ошол эле үңкүрлөрдө, ошол эле билбейм, эчкилердин аркасынан кубалап, саап, ичип, билбейм, ошентип жүрө бермекпиз. А бирок биз кимбиз? Биз умтулган жандыкпыз. И булар бизге эч кандай альтернативный нерсе бербей туруп, бизди мындай токтотуп кое албайт да. Сен болду ушу менен өнүкпө деп кое албайт. Нак ошондо эгерде адамдар сен өнүкпө болду ушу менен калдым десе, адамдарда ошондо бакытсыздык болот. Эмне себептен? Адам дайыма жаңы нерсеге, дайыма жакшы нерсеге умтулуп турат. Эмне үчүн адам мисалы болгон нерсеси менен эч качан ыраазы болгон эмес? Себеби дегенде адамдын натурасында бар. Силер бүгүн келип туруп технология токтой, билбейм, эртең жаңы 14-чү iPhone ала албайсыңар дей албайт. Бул нерсе адамга бакытсыздык алып келип атат деп атпайбы? Жок, тескерисинче, адамга ушул нерсе бакыттуулук алып келип атат. Адам умтулуп атат. Адам эртең дагы жакшы технологиялар чыгат, балким асманда уча турган технологиялар чыгат деген үмүт менен жашап атат. Булар бүгүнкү күндөгү технология менен технологияны токтотуп коюу менен адамдын натурасына каршы чыгып атат. Экинчиден, адамдын как бы үмүтүн жашоо болгон нерсесин алып атат. Достор. И айтат да, бүгүнкү күндө капитализм дейт. Ушуну аябай сонун айтат да. Бул убакка чейин эмне үчүн капитализм болгон да? Себеби дегенде адамдын натурасында мындай жаңы нерселерге ээ болоюн, мындай жаңы ачылыштарды жасайын, билбейм, жаңы технологияларды кылайын деген эменин аркасынан келип атат. Ооба, биз бүгүнкү күндө макулбуз, то что мындай бир умный адамдар бар, ошолор техниканы чыгарып атат, и биз ошолорду колдонуп атабыз. Бирок бул деген мурдагы замандага караганда адамдар бактылуураак деген нерсени айтып атат. Сен мисалы ошол жерде отуруп шамдын жарыгында окугандарга караганда, бүгүн биз эртең мындай компьютерлерди чыгарып атабыз, башкаларды чыгарып атабыз. То что бактылуулуктун индикатору акыл байке эмес да. Бактылуулуктун индикатору бүгүн биз мисалы бактысыз болуп атабызбы? Эч ким айтпайт мисалычы, телефондо мен бактысыз болуп атам, башка болуп атам депчи. И мындай деген нерсе болуп атат да. Негизи биздин идеябыз то, что жаңы технологиялар бизге алам үчүн аябай керектүү нерсе деп атабыз да. Эмне үчүн? Биз бүгүнкү күндө мисалы коронавирус деген даттар чыгып атат, аккан деген оорулар чыгып атат, башка медициналык аябай жаман терс нерселер чыгып атат да. Биз ошолор менен күрөшүш үчүн адам деген бул как бы мисалы пещераны коргогондой эле нерсе болуп атат да, техникачы. Сен ошолордун баарына даяр бол деген нерсени айтып атабыз. А то, что эртең мисалы эч ким билбейт да, коронавирустан башка билбейм, гулизавирус деген нерсе чыгып, баарыңарды өлтүрө баштаса, ушул менен техника токтоп калды. Эртең мен менен и бүгүн биздин жаңы технологияларга муктаждыгыбыз бар экенин ушундан көрүп атабыз. Себеби дегенде мисалы бирөөнүн көзү жок болушу мүмкүн, бирөөнүн кулагы жок болушу мүмкүн, бирөөнүн билбейм, дагы бир органы жок болуп көрүнүшү мүмкүн. То, что адамдарга экинчи шанс берип атабыз бизчи. Медицинаны өнүктүрүп атабыз. Эмне үчүн керек? Мисалы любой ата-энелер бар туурабы? Эми Кудай сактасын. Аял катуу ооруга чалдыгып кала турган болсо, баарыбыз ата-энебиздин башкалардын жашай турганын каалайбыз да, туурабы? Ошон үчүн эгерде медициналык техниканы өнүксөк, адамдарга дагы экинчи шанс беребиз деп атабыз. Алардын мындай денсаулыгын узартканга башка. Биз бүгүнкү күндө частично макулбуз, то что технологиялар адамга технологияны жаратуу менен адам аркасынан дагы мындай негативный нерселер жаратышы мүмкүн. Бирок адамга алып келген пайдасы көбүрөөк болуп атпайбы? Мисалы медициналык ошол эле вирустарга каршы немелер чыгып атат, адамдарга көбүрөөк пайда алып келип атат, жакындарга коргоп атат, билем вирустан неметип атат. То, что и ошол адамдын алып келген зыяндарынан дагы адам өзү ошол технология менен күрөшүш керек деп атабыз. И булардын айткан мисалы
адам акылдуу болбой калды деген нерсеси да турабыз болот да. Себеби дегенде мисалы адам ошол экологияны ойлогон үчүн азыр баштыктарды колдоно баштады. Мисалы Европада турабы көбүрөөк дарактарды тиге баштады. То что адам жинди эмес да, өзүнүн үйүн өзү жана келемиштерге толтура тургандайчы. Биз бүгүнкү күндө макулбуз, технологиянын аркасынан кичине зыяндары болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн да, любой эле нерсенин, мисалы телефон карасаң деле көзүңө зыян да. Бирок ошонун аркасынан технологиянын наоборот көбүрөөк пайдалары бар деген нерсени айтып атат. Жарым саатта өне чыгат өзү. Дарактыган, бактыган, дарак менен технологияны өндүрөбүз. Дарактарды кыйган, аны менен таза абалыбызды да жоготабыз. Өзүбүздүн бактылуубузду. Мүмкүн болсо ким жеңди жана эмне үчүн жеңди деп ойлойсуңар ошол жерден. Окумчулар айтат, азыркы изилөөлөргө караганда бул кап мындан чыкканда кымбат болуп атат. Мындай тышкары машиналардын бууларынан озондун кишет эмес. Акыркы маалыматтарга карасаңыз, наоборот, озондун немеси калыңдап баратат. Ал эми жаңы Теслага окшогон машиналар чыгып атат. Немеси бууз чыгарбай турган, жаратылышка таасир тийбейт турган. Ошондой эле бул жерде гимнастика күндөргө да катар көрсөтсөңөр болот да. Сөйлөгөндө Али Разияллаху анху айтканда, жаш баланы немеге жараша тарбиялоо, заманга жараша, заманда технология өнүгүп атат, технология болуп, биология өнүгүп атат, биология өнүгүп, мындай жашоодо өнүк деген да. Ошол. Çok rahmat, çok erkin auditoryalарға спасибо. Атырмолса өзүнүн аналитикалык речи үчүн оппозиция мүчөсү башчысы Oyun жакшы болду. Эми анализ кылып турган болсок, негизи Акылбайга ушундай эми Акылбайгылар кайсы учурда жеңетилер, биз кайсы учурда жеңетилер экен. Оюнду кенен айтып коеюн. Акылбайгылардын негизги идеясы эмне болот? Бүгүнкү күндөгү техника адамды бактысыз кылып атат. Техниканын негизги максаты башында адамды бактысыз кылуу үчүн чыккан, бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы бактысыз кылып коюп атат. Эми карап көрөбүз. Биз буга макулбуз. Бүгүнкү күндө техника бактысыз кылып коюп атат. Себеби абаны булгап атат, телефон зыян кылып атат, жана селитра менен жеген тамактар бүткөр адамды жаратып атат, оору кылып атат да. Эми биз айтып атабыз. Жана Садыр атабыз айтып атат, болор иш болду, болсун кандырый, болор иш болду, эми болду, оору барыбыз калдык, бактысыз болуп атабыз. Бирок бактылуу болуу үчүн ошонун алдын алыш керек деп атабыз да биз. Бактылуу болуу үчүн бизге ошол, мисалы, оорунун алдын алуу үчүн бизге техника керек болуп атат. Мисалы, жана селитранын алдын алуу үчүн бизге селитраны кошпой турган, мисалы, жээге окшогон белелер керек болуп атат да. Акылбайга мисалы
жия деген бере сатып жүрөт да, анан селитрасы жок ушул нарсалар сонун мындай аябай натуральный дейт да. Бул да техниканын өнүгүүсүнөн келип чыккан нерсе, туурабы? Эми карап көрө турган болсок, эми акыл байкелердин позициясында бүгүнкү күндө ушул боюнча калтырып кое турган болсок, адам баласы эч качан бактылуу боло албайт. Себеби бүгүнкү күндө адам акыл байке айттыбы, жана медиа мисалы адам башкарып алган депчи, ушул техниканы ушул боюнча калтырып койсок, бүгүнкү медиа ушул боюнча иштей берет. Техника бүгүнкү күнгө чейин адамдын пайдасы үчүн иштеген эмес экендигини акыл байке өзүнүн мойнуна алды. Башында пайда үчүн чыккан, бирок бүгүнкү күндө пайда бербей эле. Ошол нерсени бүгүнкү күндө биз түшүндүк дагы, ошол нерсенин алдын алуу үчүн бизге кайра техника керек болот. Мисалы, бензин менен жүргөн машиналердин алдын алып бүгүнкү күндө электронный машиналар чыгып атат. Туурабы? Бүгүнкү күндө бензинди жок кылыш керек экенин бүгүн түшүндүк. Болор иш болду, мейли эми. Аба бузулду, жаман болду. Бирок алдын алуу үчүн бизге техника керек болот. Демек бизге ток менен жүргөн машина керек болот. Селитра зыянбы? Демек селитра кош болгон бизге эгин керек болот, Ошол себептен бүгүнкү күндө биз акыл байкелердин случаясында эч качан бактылуу боло албайбыз. Ушул мусорда жашап жүргөн боюнча калып кала беребиз да. Чыгарбайт бул мусорда, ушул боюнча ушул акыл байке айткан проблемалар жеңгенде бактылуу болобуз. Качан кантип жеңебиз? Бүгүнкү күндө селитраны жок кылыш үчүн бизге бир техника керек болот. Ошо селитра кошпой, жаңы нерсени өстүргөн техника керек болот да. Бензин менен жүрбөгөн, жаңы ток менен жүргөн, суу менен жүргөн машиналарды ойлоп табыш үчүн бизге техника керек болот. Биз ошол нерсени токтоп кое турган болсок, бул жерде биз бактысыз болуп калабыз. Демек, акыл байкелердин линиясы могу жерде толук талкаган булар утулду. Эмне үчүн биз уктук да? Бүгүнкү күндө бактылуулук тараптан биз бактылуу болуп атабыз. Бул бир нерсе, биринчи нерсе. Экинчи жактан биз айткан эң негизги нерсе калыбына келтирүү деген нерсеге эч кандай булар бизге төгүндө жүргүзө алган жок. Бүгүнкү күндө дүйнө бузулду, дүйнө мусор болуп, элдин баары бактысыз, элдин баары ооруп атат, элдин баары өлүп атат. Биз бул нерсени калыбына келтирүү үчүн техникага муктаждыгыбыз бар. Бул нерсени биз айтып чыктык. Бул каршылаш тарап тилекке каршы бул нерсени бизге төгүндөп бере алган жок. Техниканы токтотуп койгондо биз бул нерсени калыбына келтире алат экендигибизди көрсөтүп бере алган жок. Эгер токтотуп туруп бул нерсени калыбына келтире турганын көрсөткөндө мен уттурагы берет ушулар. Экинчи нерсе, компенсация дедик да, адам үчүн эң маанилүү нерсе бул ан сезим. Адамдын ан сезими бир өнүгүүгө, өсүүгө багытталганда, биз адамдын ан сезимин чектеп коюп турган болсок, биз адамды чектеп коюп атабыз, адамды бактысыз кылып коюп атабыз. Адамга бир булар бизге бир нерсе көрсөтүш керек болчу, кандай десем, бир башка вариант көрсөтүш керек болсо да, адам өнүкпөй коюп, техниканы чектеп койгондо, сен мен топ ойноп тур деп, же болбосо сен мен могу нерсени жасап тур деп, ошондо сен бактылуу болосуң техниканын ордуна деп, ошону көрсөтүп койгондо, бактылуу болот. Кийинки нерсе, параллелдүүлүк боюнча айтканыбызда, адам менен табият параллел жүрөт. Табият өзүнүн күчтөрүн көрсөтөт. Адам ошого параллел басат. Анан табияттан бир нерсе даана турганда адам ошого тосуп кетет. Анан эгер тосулбаса адам өлөт. Адам өлсө бул уже бактысыз да. Бүгүнкү күндө мындай нерселер көп болуп атканын көрсөттүм. Цунами деп атабыз, коронавирус деп атабыз, вулкандар деп атабыз. Ушул нерсе табияттан болгон нерсе, биз муну чече албайбыз. Кудайдан. Мунун алдын алыш үчүн бизге техника керек. Бизге бир акыл эмгек керек. Бир ишенса бир нерсе керек да, жаңы нерсе керек. Коронавирусту кантип алдын алабыз? Жана буга чейин айтып өттүм. Чоң рахмат. Коронавирусту мисалы жаңы чыкканда вакцинасын таппай жаттыктар, азыр эми Pfizer медеген чыкты, алган жок. Ошолор демек адамдарга пайдасы тиеп атат да. Бул техниканын өнүгүүсү менен. Мисалы асмандан биз билбейбиз, асмандан бир метеорит жерге учуп келе турган болсо, ошо метеоритти биз бир нерсе менен атып туруп жок кылып алсак, жерди жок кылып иштейт. Биз ошондо бактылуу болобуз. Өлүп калсак. Демек бизге техника керек экен. Параллелдүүлүккө дагы булардан бизге эч кандай каршы бир аргумент болгон жок. Биздин линия толук түрдө калып калды. Ал эми булардын бактылуулугу болсо, булардын көз карашында болду. Бирок тилекке каршы мен астыга дагы деп көрсөттүм. Эч качан техниканы токтотуп коюу менен, өнүгүүнү токтотуп коюу менен биз бактылуу боло албайбыз. Бүгүнкү күндөгү бактысыздыкты биз мойнубузга алабыз. Бүгүнкү күнгө чейинки келген техниканын натыйжасында 30 секундда бактысыз болгонубузду мойнубузга алабыз. Бирок бактылуу болуу үчүн биз аны токтотуп койсок, эч качан бактылуу боло албайбыз. Качан гана аны улантып,
ал катабызды түшүндүк да, булар да түшүндү, биз да түшүндүк. Ошол нерсенин алдын алып, улантып, анан гана ошондо бактылуу болобуз. Аналитикалык тиречүү үчүн өкмөт башчысын сөзгө чакырабыз. Сизге берилген убакыт 5 минут, 1 минут убактыңызды убакытка жатырсаңыз. Чоң рахмат, достор, жакында шайлоо жана ар бир депутаттан ушундай бапшалар угасыздар. Бизге көп суроолор айтып, негизи бір тоқтаушы керек болчу деп биз айттык. Мурда эле ушундай көйгөйлөр көтөрүлгөн. Мурда эле токтотолу дегенбиз, бирок ушундай силерге окшогон жаштардын алдына чыгып, Аскарга окшогон адамдарга капиталисттер акча берип, медиа аркылуу, фотоаппараттар аркылуу, араңарда эки жөн отуруп, туура Аскардыкы туура дедиктик. Ооба кийинки технологиялар пайдалуураак болот, кийинки технологиялар зыянсыз болот деп канча жылдан бери биз ушул чекке жеттик деген нерсени силерге биз далилдеп бердик. Бүгүнкү күндө булар берген убада аткарылбайт экенин далилдеп бердик. Биз айттык, мурда эле бензинсиз суу менен жүргөн машиналар чыкканда алардан жок кылып койгон. Алар айткан, 2015 жыл күтөп тургула, бензин менен тура тургула, биз учкан машина чыгарып, вообще зыяны жок. Кана жок урматтуу достор. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, машиналарды бат бузулма кылып, алар бат бузулган машинадан кайрадан ошол айтып аткан топойлор ыйларындагы билип атабыз. Биз эми муну берген жокпуз, бирок айтканыбыз келген ошол болуп атат. Бүгүнкү күндө бардык нерсе адамдын бактылуулугуна жана келечегине эмес, а убактылуу ушул кездеги капиталисттердин чөнтөгү үчүн иштеш үчүн гана бардык нерсе болот. Жана бул нерсени булар такыр жокко чыгара алган жок. Мына биз убада кылганбыз, мол технология. Мына силерге бердик деп айта алган жок. Булардын технологиясы 100 жыл, 200 жыл кечигип келет. Эми бир суроо болот, биз 200 жыл, 100 жыл ооруп, коронавирус болуп ооруп, кырылып жүрө беребизби? Жол болсо бүгүнкү күндө келе жаштар чогулалы, дүйнө коомчулугу ушул жерден чечим чыгаралы, биз техникалык прогрессти токтотушубуз керек. Эмне үчүн деп атабыз? Компенсация дейт да. Сонун Элиза эле бир сөз менен айлап койду. Ар бир чыгарылган техника жаңы бир көйгөйдү жаратат деди. Буга эчтеке дей алышкан. Эчтеке дей алышкан жок, жөн эле пафос менен күлдүрүп бичарып келет, анан эме бичарып келсе по-любому өлөбүз да. Бирок бичарып келет деп көрдүңөр, силерди коркутуп вулкан атылат, цунами болот, бичариптер келет, буга окшогон Марстан келген байкелер жеп кетет деп турчу. Силердин машиналарды айланып келген булар. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө далилдеп бердик. Медиа бүгүнкү күндө негизги бөлүгү ушундай турган күч эмне? Эмне үчүн мен жаяны ошентип бактап атам, анткени мага акча төлөп турат. Ошондой эле медиага бүгүнкү күндө капиталисттер акча төлөп берип атат. Ошон үчүн алар мына бүгүнкү күндө электрический машина чыгат, буюрса жакында келатат деп биздин депутаттарга окшоп алдай берет. Бирок бүгүнкү күндө медиага муктаждык качан жаралат деп атабыз. Биз мүмкүн азыр техникалык прогрессти токтоткондо деген суроо туулат да, логика боюнча. Адамдар бардык нерседен баш тарта баштайт. Баш тарта баштаганда медианын негизги күчү эмне болот? Правительство болот, мамлекет болот. Аларга акча төлөгөндө адамдар техника жок болот, эмне кыларын билбей калганда өзү менен өзү духовный жактан йога жасайбы, намаз окуйбу, эмне кылат? Адамдар бактылуу болууга, үйүнөн чыкпай, тартипти бузбай, жакшы, адептүү болушуна медиа бүгүнкү акча өтүп баштайт жана медиадан чыга баштайт. Нуржигит Кадырбеков чыгат, Дайөрө чыгат, мага окшогон шүмшүктөр чыкпайт ал жакта. Демек бүгүнкү күндө медиа бүгүнкү күндө өзгөрөт экенин силерге далилдеп бердик. Анткени булардын негизги акча бере турган буларды капиталисттердин биз бизнесин жок кылып атканыбызды далилдеп бердик. Демек медиа өзгөрүп атат. Эми эң эле бир чоң аргументи пайда деп. Эмне пайда дегенге такай турган болсо өздөрү сөздүн медициналык пайда деп. Бул жактан бир эки логика туура келбей калат. Адам эгерде психологиялык жактан, духовный, рухий жактан аман болсо, ден соолугу чын болсо, эмне үчүн Нурлан Насипте 90 крузак айдайт, мен үйдө машинасы жок отурам деп кайгырбаса, ал адам больницага барбайт. Ал адам оорутпайт ал адам кечке отуруп башка жерлерде оорубайт. Ошондуктан адамдар да өзүн кароого көбүрөөк убакыт бөлүнсө, биз бүгүнкү күндө булар айтып аткан пайданын да керек жок. Бирок булар убада кылып атат, бирок бул пайданы бербей эле. Булар канчалык медициналык прорывтар болду, бирок бир дагы бүгүнкү күндө ракты, спидти, башка ооруларды айыктырган бир дагы бизге эч нерсе кылбай алган жок. Эми Твиттерде келсек,
Vaqt az kaldı. Kaç oldu? 2 minut var. Arkadaşlar gitti. Emin. Adamlar kaçan vaqtlı болады деген философиялық балыққа тақалып отырғанда техникалық прогрессті біз улантып кеткенде вaqtlı боласың чынында. Же адам өзіменен өзі болып, вақтысы көп болып, ал өзімен жашоосумен жашаганда вaqtlı. Бүгүнгөндө оппозиция тарап такыр төмөндөмөн жок да, жок, биз каршыбыз деген да жок. Тошто бүгүнгөндө капиталисттер бизге түзүп койгон кыялды биз эңсеп жашайбызды, мойнун алыштылар. Магазинге киргенде тандап алган носки, тандап алган туз, суу май, тай, биз кийип аткан шым, кыялыңдагы колледж, университет, Манас университетине келгенде бул дагы бүт капиталисттердин кыялы. Biz ушул кыялдарды курмандык болобуз. Мен мисалы ушул курмандык болуп айылда шаарга келип жүрөм да демсе. Болбосо мисалы мага айылда жашасам болот, үйүмдө чыргап алып өзүмдөн өзүм бактылуу болсом болот деген жолду көргөзсөм мен айылда эле калам. Бересичи. Медиа айтып кеттик, мисалы медиа адамдардын оюн алып чейин бурмалап кетчи. Эми азыр медианы токтотуп койсок, адамдар ушул боюнча бурмалануу эле калып калып атпайбы? Жоқ, біз медианы тоқтатпайбыз деген жоқпыз. Біз медианы өзгөртөбүз. Медианын акча булагы ким болобу? Мисалы, капиталисттер болобу, мен жея сатып аткан байкеге иштеп атсам, мага жеяны макта деп айтат. Бирок анын бизнеси токтоп калса, мага ким келет? Мага Элиза келет. Элдин психологиясын ойлогон, бактылын ойлогон, биз элди бактылуу болууга үйрөтүшүбүз керек болот. Пропаганда кылышыбыз керек болот. Адамдар сотко алыш үчүн машина алыш эмес, а бактылуу болуп жашаш үчүн сүйүү менен, рахат менен, үй бүлөсүнүн жанында ар бир момент менен жашаш үчүн жана келечекке биз жакшы муун калтырыш үчүн жашашты медиа кылалы деп сөз. Смело деп жея кыргытып, Элизанын айткан сөзүн айта берем, медиа Biz болгон медианы өзгөрөп далилдеп бердик. Эми бүгүнкү күндө урматтуу дүйнө коомчулугу буга чейин мындай дебаттар өтө көп болгон. Оппозиция дайым утуп келген, курулуу убадаларды берип келген, пайдаларын айтып келген, шумдук сөздөрдү айтып келген, бирок биз бүгүнкү күндө жыйынтыкты көрүп атабыз. Коронавирус деген чыгып, мисалы, эмнеден чыгып атат? Бул ошол экосистеманын бузулушу, адамдардын күндө алсыздашы, кечке тамак жебей, телефон ойноп, PUBG ойноп отуруп алышынан бунун баары технологиялык прогресстин зыяны болуп атат. Эми бүгүнкү күндөн баштап келгиле баарыбыз актылуу болобуз. Келгиле бүгүнкү күндө биз дүйнө коомчулугунда ушул капиталисттерге, миллиардерлерге чакырык таштап туруп, булардан баш тартабыз дагы. Эми биз бүгүнкү күндө өзүбүз кыялданган каралардын жашоосу менен жашайбыз. Sebebi, misal aytılacakta, hayda